Салкын желин жай ыргалтып, кучактап, ошол кеч кандайдыр бир экөөбүздү жакындатты. Сырларыбыз акырындап, жүрөктөн шашпай чууруп чыгып жатты. Билип турдук, азыр бизге оор болорун, талкууласак ыңгайсыз суроолорун, ачык айкын ачып салсак түпкүрдөгү жашырылган сырларынын ооздорун. Биз экөөбүз сейрек эле кездешчүбүз, бири-бирибиз жөнүндө аз билчүбүз. Ошондуктан башыбыздан өткөндөрдү айтпастан бир азыраак жашырчубуз. Сурагандан тартындым, билсем дагы анын уулу кулаганы жөнүндө. Кантип гана ошол жүктү көтөрдү экен, жалгыз уулу бара жаткан өлүмгө. Баңгизатка берилип талкаланган, жап-жаш туруп, жылмайбай, күлбөй калган. Жашырбастан айрылган тамырларын суп-сулуу өңү өчүп арыктаган. Мен түшүнөм ага кыйын экенин, эненин жүрөгү ооруп, эзилгенин. Бир убакта өзү баштап айтып калды. Билесиңби, мен сезгемин, билгемин. Баламдын жаман жолго түшкөндүгүн. Башында жемеледим, көп уруштум. Анан болсо түшүндүм, кеч болгонун. Укпай калды, пайдасы жок урушуштун. Наташа, билесиңби, азап экен. Сүйүктүүм көз алдымда куурап жатат. 2 жума жоголуп келбей коет. Түн уктабайм, сарсанада күтүп жатам. Сыйынамын, эшиктен кирсе экен деп. Мага ансыз жашоомдун маңызы жок. Келгенинде ушундай нерсе кылат, көрсөтүп үй бүлөгө азап тозок. Кайрадан сыйынамын, мындан көрө талаалап кетсе экен кайрадан деп, үй бүлөсүн ушинтип кыйнаганча жолобой алысыраак жүрсө экен деп. Көзүмдүн жашы дагы түгөнгөндөй сезилет, бирок үзбөй үмүтүмдү өзүмдүн сыйынуучу колдорумда көтөрүп алып бараттым мен уулумду. Аягында жашырганды токтоттум. Жыйынга азабымды ачык айттым. Күнөөлөрүм мойнума алып, тобо кылып, себебин өткөн күндөн издеп жаттым. Менин уулум мындай азап тарткыдай, андай деле күнөө кылган эмес деймин. Кимди соттоп таарынсам, кечирбесем, баарына тең чалып сурап эстеттирдим. Ким менен элдеше албай жүргөн болсом, суранып айтып жаттым телефондон. Кечиргиле, алтындарым, кой бергиле, сыйынып чыкпай жүрөм орозодон. Кармабастан кечиргиле, суранамын, өлүмдүн өрөөнүндө бара жатам. Кудайдын жообу керек ушунчалык, ийнимдеги оор жүктөн азап тартам. Менин айткан сөздөрүм курал сымал, такалып тиреп турат маңдайыма. Жардам керек болуп жатат ушунчалык. Кечиргиле, суранамын, бошоткула. Бирөөнө мен 3 жолу жалдырадым. Телефонго жооп бербей таштап салат. Анда мен үйлөрүнө жетип бардым. Түбөлүк элдешсек деп атаганат. Билесиңби, бардык нерсе өзгөрүлдү. Ичимдеги бүт ой санаам көтөрүлдү. Кайрадан карап чыктым жашоомдогу ток этер, эң маанилүү суроолорду. Көп учурда эшке чыгам, түн ичинде жалгыз жүрөм, көчөлөрдү кыдырып. Кечээ эле басып өткөн жолдор менен уулумду мен жетелеп, ээрчитип алып, ушул жолдо самокатын айдап алып, кичинекей балам ойноп жүргөн эле. А бул жерде бир мышыкты кармап алып, доктур болуп дарылап койгон эле. Могул жерде кечки күндүн нурларында
баарыбыз тең топ ойноп кирген элек. Мен баратам, жаным болсо кыйналат, үй бүлөмө ушул азап келерин аттиң-ай. Ошол кезде билген болсоң, тиземен эч көтөрүлмөк эмесмин. Бара жатам сыйынып, оор үшкүрүп, мас болуп кайгылуу ойлорума. Кудайга кыйкырдым, жок, ыркырадым. Эмне мынча кыйнайсың, айтчы мага. Кайсы кылган күнөөм үчүн чөктүрөсүң? Кудайым, сени ээрчип жаштайман, адилеттүү жашаймын деп чечкен элем. Эми болсо, кантип чыгам бул азаптан? Ооба, билем, кыйын болду учурунда. Балдарымды сага алып келгеним. Бирок мен колдоруман келишинче сен жөнүндө окуп билим бергемин. О Кудайым, о Кудайым. Кайсы жерден адашып ката кеттим, түшүнбөймүн. Кайсы жерден душман жылчыктапты экен, жакшы эле тарбиялап жүргөндөймүн. Ымыркай чактан эле ишенсин деп, ырдачумун, китеп окуп берчүмүн. Ушунун баары эми пайдасызбы? Сыйын үйгө алып барып келчүмүн. Билбептирмин канчалык кысылганын, моюндагы өлүмдүн сыйыртмагы. Айтчы мага, кайсы кылган күнөөм үчүн уулумду кармап алдың? Кыйнаганы түпкүргө кайра чөктүрөсүң. Жооп бер гана, эмне кылып жаккан жокмун? Эмнеге мынча кыйнап өлтүрөсүң? Азаптуу жашоого мен абдан тойдум. Асмандагы жылдыздарга төгүп жаттым, ачуулуу суроолорду кайра. Үшүдүм. Бирок бүтпөй жүрөк зарым, тез басып, көчө кезип бара жаттым. Аягында чарчап калдым, ыйлай берип, ташка отуруп токтодум, шалдырадым. Көчөдө, караңгыда, бир убакта жанымда ал турганын сезди жаным. Бул сезим адаштыргыс, эч алмашкыс. Ичимден үнүн уктум, сүйөм деген. Сүйөм сени, ошондуктан кайгырамын. Сен үчүн уулум чөктү, абдан терең. Чөктүрдүм, сен артынан ээрчисин деп, кайсы жерде экениңди түшүнсүн деп. Чыдагыс туңгуюктун эң түбүндө, курулай убарадан арылсын деп. Сүзүп чыксын, шашылып мени көздөй, кайдыгер жашоосунун түпкүрүнөн. Кайрадан мурдагыдай күйүп жанып, сүйүүсү ойгонсун деп жүрөгүнөн. Кааладым мага кайра келериңди, тартынбастан сурооңду берериңди. Көздөрүң мурдагыдай күлүп жайнап, сыйынган күндөрүңдү эстериңди. Эң алдыда үй бүлө, тиричилик. Мен сен үчүн күнүмдүк адат болдум. Чуркайсың чакырыкка келгенсип, чогулушка, а мен болсо унутулдум. Айткан сөзүң жаттап алган сыяктуу. Сыйынуулар мааниси жок, дамы жок. Мен ушуну жактырат деп ойлойсуңбу? Мага жакпайт, үрп адаттар жаны жок. О балдарым, бир гана мени менен рухуңар туңгуюкка каршы турат. Ошондуктан өзүмдүн колум менен силерди кучагыма кайра бурам. Ооба, мен каалар элем сыноолорсуз жакындап келүүңөрдү, ата канат. Мейли суроо бергиле, айтышкыла. Менден эмне силерди алыс кармайт. Ушундайда Ысрайылга окшоштурам. Кыйналганда, азап жегип чайналып, асманга үнүңөрдү созосуңар. Келемин, жардам берем, куткарып. Убакыт бир аз өтүп кайра эле жылуу жумшак жашоого көнүп алып, мойнуңардан сыйыртмакка киресиңер, укпайсыңар. Мен сүйлөсөм чакырып, түбү жок туңгуюкка чөгөсүңөр. Кубаныч менде экенин унутуп, сырт жактан токмок жеп жүрөсүңөр. Кайрадан кол салууга дуушар болуп. Душман болсо аң казат уктабастан, кул кылып өзүнүн кармаганын. Ооба, мен бул нерсеге жол беремин. Силерди өзүм жакка кайтарганы.
Мени анын сөздөрү солуктурду. Жүрөгүмдө улуу тынчтык орноду. Ошол жерден чөгөлөдүм толкунданып, көтөрсүн деп талкаланган рухумду. Ошол күндөн билесиңби, ачууланбайм, оңой сүйөм, оңой эле кечиремин, түйшүктөнбөйм, сарсанага алдырбайм, Кудай менен сүйлөшүүгө берилемин. Билесиңби, мен башкача сыйынамын, көп убакыт ырдап эле отурамын. Эми менин жашоомдо эң биринчи Кудай турат, ага гана жалындаймын. Оор жүгүмдүн баарын ага тапшыргам, Машаяктын бут алдына таштагам. Ыйса менен жашап өткөн өмүрүмдө ушунчалык аны көздөй чуркабагам. Эми ойлойм, эгерде кыйынчылык кыстабаса үй бүлөмдү мынчалык, күйөөм менен түтөгөн чоктой болуп, жашап жүрө бермекпиз да кыйналып. Чыныгы бакыт экен, ойлоп көрсөм, Ыйсанын койнунда жашырылган бүт бардык азаптардан, күнөөлөрдөн, сырттагы бороондордон, чапкындардан. Уулум чечти аягында жашоосун өзгөртүшү керектигин. Реп-центрге кеткенине 3 жумадай болуп калды. Мен билемин, сеземин. Кудайымдын аны менен экендигин. Ал жетелейт, ал колунан чыгарбайт, ал таштабайт, ал куткарат, ишенемин. Ал эч качан эшиктерин жаап салбайт. Мен аны угуп жатып, өңгүрөдүм. Аны менен сүйлөшүп бүткөнүмдө таптакыр көз карашым өзгөрүлдү. Жашоомо, балдарыма, үй бүлөмө. Эми болсо Кудайдан ырайым сурайм. Ушундай жакындыкты берсе экен деп, чөкпөйлү туңгуюкка ылдый карай, мен дагы жакындарым, балдарым деп. Кудайым сыйырып салсын жүзүбүздөн жашыруун жабууларды ырайым кылып, бизди силкип ойготконун күттүрбөстөн чуркайлы аны көздөй тез шашылып.